Чакан ишкерлик кылайын деп арендага место издеп жүрүп, Аяз аттуу киши менен таанышып калам дагы. Ал мага бир жерди предлагать этет. Ушул жер пустой эле жерди алам мен. Пустой жер бар, ошол жерде 5000 сом арендага берем деп, ошону 5000 сом арендага алам. Договор эмес, ОЗ2 алам. Ошол баштап анан өзүмүн пустой жерди алганына байланыштуу. Аны тосуп алсам болобу дегенде болот деди, частный жер деди. Өзүмдүн минип жүргөн кызыл түстөгү Матисини сатып 95 000 сомго. Ошол жерди курдум. Ал жерди бардыгы билет, ош боюнча. Камок курдум а жерге, кичине чакан минутка кылдым. Бардыгы көрдү, бардыгы билишет ошол жердегилер. Анан ошол күндөн баштап иштеп баштадым. 2001 ай иштегенден кийин уже светтен келе баштады. Себеби свет өзү тартып берген да. Мен өзүм таң калдым, документ ишке көп түшүнбөгөнүм себеби учетчик деле жок, толка мен өзүм бүтүрүп коем деген. Мага чаласын мен бүтүрүп коем деген, бир айдан свет келет, түзөт, жазып кетет, түзөт, кетет, жазып кетет. Ошентип 3 жылдын ичинде бир 20 жолу жазып акт түсүп кетти светтенчи. Мына 20-жылга жакын Ошскрой ХБКда Расул деген киши келди дагы мага айтты, балам деди, силердин штрафыңар уруу тогуңар деди, өкмөттөн иштелип аткан ток деди. 370 000ге жакындап калыптыр деди. Буну азыр или сага жазып берем, или сени арендага алып аткан кишиге жазып берем. Сен хазайыныңы чакыр деди магачы. Анан кийин эртеси күнү эле мына Сулаймантоонун түгүдө Улар деген бала чакырды экетек инспекциядан чалып. Мен Кызылкая шаарда жүрөт элем деп чалып калды экен. Срочно кел деди. Мен Кызылкая шаарда жүрөт элем, иштерим менен десем, эртең кел деди. Эртеси барып ош электрон алдыда жолуктук. Жолуксак ал айтты, силер деди, мына прокуратурага арыз түшүптүр свет боюнча. Штрафыңар чоң экен. Ана мен чакырдым, Аязды чакырдым, Аяз экен, Сулаймантоонун алдыга бардык. Ошол жерде келди дагы, Аяз айтты, жок, ал жерди мен берген эмесмин деп атат. Мен токту тартып берген эмесмин деп, ошол жерде жазып берген өзүчө. Анан экөөбүз сүйлөшүп, ака, сиз 3 жылдан бери өзүңүз мен бүтүрөм деп жүргөнсүз го, мен сизге берип жүрдүм го 5000 сомдон дедим. Десем, жок, мен деп ал жерден ал өзү качты. Ошондо айтты, сен деди, светти деди, өзүң бүтүрүп алсаң деди. Бул жер деди, муниципальный жер, мен сага незаконно берип жүргөн деди. 3 жылдан бери мен именно сага незаконно берип жүргөн пустой жерди деди. Эми ошону өзүң бүтүрүп алсаң светти деди. Ушул жерге документ жасатып ал деди. Хорошо дедим дагы, көз ОЗ2 эле договор болду да, ал кетти, мен Улар акага кирдим, Улар ака айтты, чын эле бул жерде эч кимдин атыда жок экен деди. Бул жер муниципальный жер экен деди. Ошого байланыштан светти мен эптеп, жакшы адамдар бар экен, сүйлөштүк, бүтүрдүк. Ошол күндөн баштап эле мен документ мэрияга арыз жаздым, архитектурага арыз жаздым, муниципальныйга арыз жаздым. Арыз жазып, ошол жерге законный кылып иштейин өзүм, чтобы өкмөткө да налогун төлөп, жер акыны төлөп иштетейин дедим да, өзүмө неме кылып. Жазып ошол күндөн баштап эле жүгүрүп баштадым, документ жарымыга келип калганда мына документ архитектуранынча. Аяз аттуу ошол Аяз ака өзү жолугуп калды дагы, мен айтты, сен деди документ жасап атат экенсиң деди. Ана ооба, сиз өзүңүз айтканбысыз, мен светти бүтүрдүм десем, жок деди, сен документ жасабайсың деди. Ана кандай мен документ жасабайм десем, документти кылбайсың деди. Ал жерди деди, мен мурдадагы, сенден мурдадагы мен чорныйларды салып, бөлөк бирөөдөн бир эже мен алганмын деди. И сени дагы ошол жерде мен жок кылдырып берем, чорныйга салып деди. Мен ошол жерде дагы бетиге айттым, бул жерде начальник директор Салтанат эже, зам начальниги Мама Расул ака. 18 күндөн кийин бир эже айтты, атын айтпай эле коюн. Укам деди, баламдай теңкесин деди. Берака кел деди. Бизге деди, Ашим Семетевич чалып койду деди. Вообще документ бербегиле деди. 18 күн ошол жерде жүрдүм менчи. 18 күн ошол жерде жүргөндөн кийин мен мэрияга бардым. Мэрияга барып, эмеге кирдим, вице-мэр Жасыр Махмудовичка кирип, өзүмдүн дардымды айттым, болгон окуяны айттым. Айтсам, хорошо укам деди, жардам берейин деди. Өзү прямо чалды, эмеге сеске чалып айтты, неге бербей атасыңар силер? Бул бардыгы бер ишкана бир эле сес силер калган экенсиңер деп. Ошол чалып сес берди. Анан именно вице-мэр өзү айтты, укам деди, мен базардан да товар алып мурда карызым бар үчүн, базарда бардыгы эле билет, жашырганда эмне бардык ош боюнча таанып бүттү меничи. Базардагылар карызым келип долулаган үчүн айтты, азыр деди, сен деди архитектурдан заключениени ал деди. Ал дагы деди, мага келип көрсөт, ошону кандай курулуп атат. Жакшынакай кылып шаардын көркүнү бузбай турган деди. Ошону жакшынакай кыла турган болсоң деди, кура бер деди. Мен бардым дагы мынаны көрсөттүм. Мына дедим документ. Ушундай кылып курамын дедим мен мынанычы. Ушундай кылып жасап атам дедим. Десем, болуптур деди да, рухсатты берди, кура бер деди. Мына 10 күн болуп калды, 10 күндөн бери аяктан бияктан карыз алып, курулушумду баштап бүтөйүн деп калсам, кече күнү снос келип туруп, мени алып коюп атат.
Мен анан ошону сразу чалдым, жакшыраак чалсам, азыр деди, 1 мүнөт деди дагы ошол бойдон сүйлөшө албадым. Бирок муниципалдан келишип, сага үчөшүп алыптыр, сени талкалап атышат дейт. Мага үчөшкүдөй ким дедим, мен чоң адам болбосам, кичинекей адамга мага эң ушул жака мен чыкпайын дегенмин өзү, башында айтканмын. Мен Ашим Семетевичке 1000 жолу кайрылдым. WhatsApp'тарда, SMS-терде жазганым, суранганым, жанака дедим, жардам берип койчу десем, мен ачыгы жаза албайм. Жаза албасам айтты. Неге жаза албайсың деп сурайт менденчи. Деди эле, окубай калгам десем, эмне ата энең жокпу дейт. Туура ата энем 2 жашымда апам, 4 жашымда апам өтүп кеткен, 2 жашымда атам өтүп кеткен. Ошондо биздин шартка байланыштуу окубай калганмын. Жаза албайм ачыгы да, жашырганда эмне жаза албайм. Айтсам, сен жетим экенсиң, ар жерге барып жетимдигиңди кылат экенсиң дейт. Мен азыр дагы айттым, ошондо дагы айткам Ашим аканы өзүгө. Ашим ака, сиз жетимдерге андай кылбаң ака дегенмин. Бул Кыргызстанда көп жетимдер дегенмин. Сиз антип жетимдердин ачуусуга тибең дедим. Мына кече дагы айтып атат, Элдияр деген Суностон келген бала. Азыр дагы записиям бар менде, бардыгы бар менде. Айтып атат, бир туган акасы деди, Кадыр Семетевич деди, Кажы Баржынын деди, Кыргызстан боюнча ошонун начальниги болду деди. Кече деди. Булар чоң семьянын балдары деди. Үкам сени тебелеп коет деди. Мен алар мени өчөшө албайм деди. Мен үчүн сен дагы кыйынсың дедим. Мен алар үчүн чоң адам мен үчүн бул Семетевич дедим. Десем айтты, сен деди, мен сага жакшы совет айтайын, начальнигим айтышы боюнча сага $1000 алдагы деди, азыр барып туруп деди, больницада оруп атат деди. Бирок каерде экенин билбейм. Бирок Ашим Семетевичтин деди, үйүнө билбеген адам жок деди. Ош боюнча сурасаң бардыгы билет деди. Үйгө апар, же болбосо больницада жаткан жерге апарып туруп, $1000 чөнтөгө салып алдынан өт деди. Ошту деди, көбүнө любой начальникти титиретип кое турган ошол деди. Алып түшө турганам ошол деди. Мен айттым, $1000 жок дедим. Саат 9-да келди, саат обедке чейин бузбай турду. Менин $1000 жок дедим. Жок десем, анда буза беребиз деди. Бузсаңар буза бериңиздер деди. Кече мынандай кылып мына курулуп кеткен нерсени бузуп кетти. Бүгүн азыр жүктөп кетишти ошол жерде. Бардыгынча кайра келишипчи. Азыр дагы мына чалып атат мага, сен неге мен айткан сөздү ар кимге айтып атасың дейт. Менин $1000 ошол жерде ошол демек $1000 бар адам сынып болбойт экен. Азыр бардыгынын крышасы болуп калыптыр. Мисалы, семечка сатканын деле $1000 Ашим акага бер деп атат. Элдияр деген. Элдияр деген. Элдияр Суносто иштейт экен. Элдияр деген өзү мына баядагы чалып мени азыр коркутуп атат. Мына записиям бар, мен жаздырып койдум. Айтып атат, сен эмне эркекче болбойсуңбу? Эмнеге мен сага кече айткан нерсени айтып атасың дейт. Мен $1000 жок. Чындыгын айтыш керек, доллар кармаган эмесмин мен. Сом кармагам 200-300 миңге чейинчи. Бирок долларды кармаган эмесмин. Жашырганда эмне? Өзүгө дагы айттым, доллар эмне дедим, $1000 канча болот десем, 70 миңден ашык азыр доллар 82ден болуп атат дейт. Мен дагы акча жок дедим, анда бузуп кете бериңиздер дедим. Бирок дедим, мына бузуп кеткенде ким мага төлөп берет дедим. Биринчисинде дагы дедим, предупреждение бербей, кагаз колума бербей дедим, бузуп кеткенсиңер дедим. Бүт товарымды мына город Ош боюнча наркыдан, беркиден бардыгы көрүп билип бүткөн. Бардыгынан сурасаңар мен таныйт дедим. Мына сен доказательство жок, бирдеке дей албайсың дедим. Себеби бардыгы көргөн билет дедим. Кече дагы дедим, мынага эч кандай кагаз алып келбей эле, сага өчөшүп алып тур деп эле кыркып кетип атышат, талкалашыпчы. Бүгүн дагы азыр барсам, саар эле азыр бардым, мына видеосу бар, азыр 9-да чыгып эле билсем, сага бардыгы өчөшүп алып тур дагы, ошого шептер айтып атат дейт. Ким айтып атат десем, Ашим Семетевич айтып атат дейт. Анын бир туган акасы дейт, Кажы Баржынын. Кажы Баржынын начальник болгон кече келип атат, эртеси күнү мага Суноско келип атат да. Ал киши бул жөнүндө кабары жок, мен билемин. Бирок ушинтип бир жерге отурганда арттагы үкасы, акасы, бир тугандар ошентип түшүрүп коюп атат да. Мен билем ал киши бул жөнүндө түшүгө ам кирген эмесмин менчи. Бирок анын атыны сатып келип атышат да. Ашимдин бир туган акасы бажының каржы болуп тур деп эле анан водитель мына Аяз коркутуп кетип атат меничи. Водительдерде ушундай должность болуп калганмы? Мен чынын айтканда водитель болгум келип кет. Менин правам бар. 7 ай болду. Архитектуранын ичинде башта 3 ай жашадым. Камераны көтөрүп чыксын, саат 8-де барып кечки иш бүткөндө келем. Мэриянын ичинде камераны көтөрүп чыксын, даже бардыгы таанып бүттүм. Көчөдө жүрсөм, ассаламу алейкум. Кайсы начальниктин машинеси, кайсы номеринен бери жаттап бүттүм. Бул деген мен кечки ошол жерде отурганыма жаттап бүттүм. Ким кайсы отделде иштейт, бардыгын жаттап бүттүм. 7 ай чуркадым мынанычы. Мен дагы ортодо кандай мына шайлоого менен ойнотушуп, андай кылсаң, мындай кылсаң дегендер барды. Мен аны укук коргондарга отдельно айтам, бирокчу. Ошентип 7 ай кылдык. Азыр туура айтып атасыз. Бардык жерде Суноско кылып алып кетип атат дагы, эч бардыгы чыркырап эле калып кетип атат да.
Бардық ештеңе қыла албай атат, көбі чыга албай атат. Мен дагы аяққа жүгүрдүм, бияққа жүгүрдүм, сурандым, жалындым. Барбаган жерим калбады дагы. Акыры ана ушул жакка чыкканга туура келди. Мен Кыргызстанга реклама болуп чыккым келген эмеселе өзүчө. Бирок ушуга түрткү кылды да, менин эми бул документти жасаганыма канча гана акчам кетти да. Мен эми жеке кичинекей ишкермин да. Бир жерди куруп алып ошол жерге бирдеке кылсам, бир эле мен эмес, 5-6 адам семья бала чакасын багат да. Ишкерлерди колдобойбу анда эми, ишкерлерди колдойбуз деп туруп эле кайра эле кысымды кылып атпайбы? Ошон үчүн бизге инвестор келбейт экен да чет мамлекеттенчи. Эмнеге инвестор келбейт десе, алар качат экен да. Мен эле бул жерде жеп коюп атат, аларды бүтүндөй жутат экен да. Сотко кайрылдыңызбы? Сотко кайрыла албадым, себеби сотто дагы булардын таанышы болсо керек депчи. Мен мына 7 айдан бери жүрөм, мени баардыгы таанып бүттү. Эхетектер ham таанып бүттү, архитектор ham таанып бүттү. Ушул документ алганга эле канча миң акчам кетип калганы мен бир чыгымыңыз канчаны чапчыды? Мисалы документ иштери сиз ошол курулушту дагы жасадыңыз да, мисалы? курулуш дагы жасадым. Ооба. Курулушун да жасадым. Бул документим өтө чоң эле сумма акча кетип калды. Анын сумманын атын айтпай эле коеюн канча экенин. Бирок азыркы курулушума, мына кечегинин курулушума, ал жактан бул жактан кылып атканыма бир 200 миңдей расход кылган элем. Ошону мына кече жөн эле талкалап алып кетишти да. Жөн эле талкалап кетти. Жүктөп эле буларда мен айттым өздөргө, мынча кылбагылачы туугандар, болбойт. Бул силер кылмышка түртүп атасыңар мени дедим. Кылмышка түртүп атасыңар. Мен эмне кылышым керек дедим. Вариант калбады менде дедим. Каяка мен түшүнбөй калдым дедим. Каяка барамын дедим. Силер толку кылмышка түртүп атасыңар дедим. Бияка барса, бияң тосот, бияка барсаң, бияң тосот. Период, эмне кылышым керек дедим. Эртең кылмыш кылсам мени камайсыңар дедим. Мына сени камап койдук дейсиңер дедим. Жол бошотуп бергилечи дедим. Мына 7 айдан бери чуркаттасыңар мени дедим. 7 айдан бери ошол жерге мүмкүнчүлүк берсеңер, 7 айдан бери 10 та семья ошол жерден бала чакасын багат эле дедим. Жөн эле жүгүртүп, пустой жерде нары кыласыңар, бери кыласыңар, койгулачы дедим. Сурандым менчи чындыгы. Ыйлап алдыга дагы кирдим. Азыр ошол снос кылынган жерде эмнеге негиздеп снос кылышталат? Азыр негизи курганга вице-мэр Жасур Махмудович өзү уруксат берди. Мен базарда товарыбыз алган үчүн, карыздар көп үчүн бул жерди кура бериңиз, бул документти комиссияга алып кирип, нарагыны ушактан бүтүрөбүз. Сиз кура бериң деп өзү макулдук берди. Ол зеки уруксат берди. Сүйлөгөн запистери ham бар. Эми вице-мэр айтса мен үчүн чоң адам да. Бул деген Ош шаары боюнча биринчи кам болсо газири болуп атат да. Мен үчүн Ош чоң адам да. Кур деди, кура бердим. Кече күнү мына алып кетиптип да. Мен кайрылат элем Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаров сизге, ошондой эле Камчыбек Ташиев урматтуу сизге, ошондой эле Ош шаарынын мэри урматтуу Талайбек Сарпашев сизге, Ош шаарынын прокуроруга кайрылат элем. Жана Ош шаарынын ички иштер министрине кайрылат элем. Ушул окшогон көзөмөлдү карап коюңуздарчы. Ош шаарынын мэри туура сиз шаарды өнүктүрдүңүз, өстүрдүңүз, оңдодуңуз, жасадыңыз. Мен билем бардыгынчы, көрүп жүрөм. Сизге эч кандай претензиям жок, бардыгын кылдыңыз. Бирок артыңыздагы вице-мэрлерди, артыңызда иштеп аткан адамдарды вообще карабай атасыз. Ошолор сиздин кылган иштериңизди жууп кетип атат. Жууп кетип атат. Сиз чыгып айтып атасыз, кылып атасыз, барып атасыз, бирок артыңыздагы сиздин вице-мэрлер, артыңызда иштеп аткандарды сиздин ишиңизди жууп кетип атат. Мына караң. Муниципалный эле мынандай кылып атат. Мына сиздин кабарыңыз барбы, жокпу билбейм. Бирок мына мен сүйлөгөндөн кийин эми кабарыңыз болот. Бирок көрөм кандай эме болот экенинчи. Ошого кичине арттагы адамдарды ham карап коюңуздарчы. Мен кече айттым Семетей Ашим Семетовичке, сураныч ака дедим. Жаңы стройка кылган элем ака дедим. Майлы стройканы токтотуп турайын дедим. Туруп турсун десем болбоду. Мына СМС жазганым, голосторум бардыгын жибердим. Жооп да берген жок. Жооп да берген жок. Водителин жиберет, коркутканы өзүн эме кылат. Мен каяка кайрылышты билбейм. Акыры ушул жака акыйкат издеп чыктым да. Ошон үчүн Москвада жүрөткенде кыргызды бечералары иштей ошактачы. Менин акылым иштебептир туурада. Мен да Москвага кетип иштейт элем да. Себеби мынага ошол акчам кетип калганы үчүн, жарымыга келип калган үчүн кой ушуну бүтүрүп коеюн деп туруп ушакта калып калдым да. Кой ушу Кыргызстанда иштейин, Кыргызстанда ишкердик кылайлы. Качан Москвада жүрөбүз. Кыргызстанда дагы иш кылганды үйрөнөйлү, билейли деп ушул жака келген элем да менчи. Мен Кыргыз Москвада иштеп аткандарга өтө чоң рахмат айтам. Ушуну билип ушулардан тажаган үчүн ошол жака кетип калыптыр да. Ошого тажаган үчүнчү. Азыр эми карагыла, жөн эле сеске барсам, Мамарасул деген зам начальник өзү билет. Ыйлап кирдим алдыгачы. Ыйлап кирдим. Сен ыйың өтпөйт деди мага. Сен ыйың өтпөйт деди. 18 күндөн кийин айтып атат магачы, Ашим Семетевич үчүн чалып койгондо. 18 күн не жаттым мен деп атам. Алдыңарда эмне жаттым? Архитектурада 3 айга жакын жүрдүм мына. Архитектуранын зам начальниги Рысбек Токоев. Бардыгын кыршап айтат экен ошол бала, 3 ай жүрдүм ошол жердечи.
Мен бардығын білемін, керек болса құқық қорғандарға айтып беремін аныча. Аяққа чозот документім, бұяқыр бұта тек үйгенің үшін адам ақыры үшін нәрсеге алып келеткен да, берге келген адамдар жырғап келмейді екен. Ақыры норма алып келген үшін жерге келеткен де. Мен ошон үчүн келип атамын да. Мен сурандым тирлик кылып турайлы. Бу жерде курсак бардыгы эле 5-6 семья бала чакасын багат. Жакшы эмеспи? Кыргыздарда эми ушинтип эле кичине жеке ишкерлерди мынантип кысымдык ала бергени болбойт да. Кифтайса бербейт эле. 12 договор кылганбыз, 12 алганбыз. Арендага жерди, пустой жерди алганмын, өзүм куруп, ушундай кылып иштетип, 5 миңден айга берип, 180 миң акча берипмин. Бул дагы коррупция да. Бул дагы коррупция. Эми мага окшогон жери канчада бунунчу? Может 10 та 15 та водительди салып коюп, баардык акчаларды топтоп апара турган водитель, барып сүйлөшкөн водитель Аязак экен да. Бирок канча жери бар мен так маалыматым жок. Бирок именно өзүмөн келип сүйлөйм, башканы айтпай эле коеюн. Лично мен өзүмөн келип сүйлөйм, сыртка чыгып кетпейм, ушудан келип эле сүйлөйм да. Ошого мен кайрылып атам, мен азыр именно Кыргыз Республикасынын премьер-министрине кайрылып атам. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев сизге да кайрылып атам. Жана Ош шаарынын урматтуу мэри Талайбек Сарпашев сизге да кайрыламын. Сиз жакшы иштеп атасыз, аябай жакшы иштеп атасыз. Мен билем жакшы иштеп атасыз. Шаарда өнүктүрдүң өзү өнүп атат жакшы. Бирок сиздин кылган иштериңиздин артыны жууп кетти да башкаларча. Жууп кетти. Бул баардыгы муниципальный дагы мэрияга карайт да, баардык иштер мэрияга карайт. СЭС дагы мэрияга карайт. Бул деген архитектура дагы мэрияга карайт. Мындай адамдар иштен алып жаңылаш керек да. Анан мен бир нерсени айтат элем да. Бул неме адамдар иштен азыр иштен кетти деп эле кетирип коюп атышат да. Буларды иштен кетти кылып эле кетирбеш керек. Буларды кармап туруп, ошол жеген акчасын кустуруп туруп, анан кетириш керек да. Мен бул жерден айтып кетейин, Өзбекстандын президенти бир аким иштен кеткенде айтып калганын өзүм көрүп калдым интернеттен. Аким иштен кеткенде айтты, сен аким деди, сенин арызың мага өтпөйт деди. Сен деди эртең жеген бүт жеген акчаларыңды неге кусасың деди. Бардык акчаларыңды алып келесиң, анан кийин иштен кетесиң деди. Сага 1 ай мен эме берем деп, ушундай сүйлөгөнү мен бир көргөн элем да. Ошон үчүн бизде да ошондой кылса дейм да. Акчаны үйөт дагы иштен кетет да. Кайра эле баягы эле коррупция, баягы эле кыйын, баягы эле даража менен жүрө берет да. Берке айткан запистерди уксак болобу? Бул запистерди мен толук укук коргондарга берем. Мен жок нерсени айта албаймын. Болгон үчүн айтамын. Вице-мэрдики бар, өзү кура бер деген. Мен азыр бу жерден чыгып өздөргө дагы неме кыламын. Өздөрү кура бер деди, мына кургандан кийин ким төлөп берет эми мен ошончо акчамды мисалы. Биринчи снос кылды, аныкын ким төлөп берет расходун, экинчисин ким төлөп берет. Булар ушундай экен, күчкө ишенип эле алат экен, талкалап эле шар жүктөп эле. Адамга деген 1 күн, 2 күн айт, муну бошот, кагаз бер, ушундай. Азыр мына жаңжалдашып атабыз да, мына видеосу бар, барын тартып алсам. Силер дедим, биринчи сноста да кагаз берген жоксуңар, экинчи сноста да кагаз берген жоксуңар десем, бир эже азыр снос кылтат экен, айтат, мен толук айтып кетем дейт. Анда сиздики мыйзамсыз экен да дедим. Десем, жок, меники мыйзамдуу дейт. Барып компьютерден айтып коем дейт, жиберип берем дейт. Ой, мен компьютерди каяктан көрүп турам дедим. Муниципальный Семетей Ашимдин эмесин каяктан мен компьютерди карап отураммы дедим. Силер кагаз беришиңер керек деп. Силер мыйзамдуу түрдө колуңузга кагаз берип, мына ушул кагазды көрдүңбү? 2 күндө же 1 күндө шуну ал. Албасаң биз келип сени сунос кылабыз деп ошентип беришиң керек дейм. Ошондой эле мына Ош шаарынын архитектуранын замначальниги Ырысбек Токоев бардыгын Крышева айтып, бул киши дагы мени аябай неме кылды, бул азыр. Ошон үчүн мен кайрылып Ата-энеси жок экен, бизден бир Аллах жолунда бир жардам берели деген ой менен бул балага жардам бердик. Анан кечеден бери башталды изучу. Биз берген баякы камокту узундугудан кичине бул 2 метр, 3 метр чыгып кетип, ошо жерге камок барып коюптур. Мен угушум, мен бара элекмин кечеден бери. Ошо бир 2 метр узунураак бир камок койгонага анан биздин снос отделдерибиз бар дейм. Биз УМСте снос отдел бар, ал балдар барып, ошо жерлерди кыдырып, рейдке чыгабыз да, күндө рейдке чыгабыз. Ошо жерге барып, ошо жерди көрүп, жаңгы bir konteyner koyup atsa, же bir легкий конструкциядан bir narsa жасап atsa, балдар барып реагировать этип вакытында сураса документим жок деп айтыптыр. Анан биз балдар мыйзам жайында ошо жерди снос кылабыз деп, ушу кече снос кылды окшойт да. Анын чыгымын ким төлөйт эми мисалга бул убакка чейин сиз документтерди Документ колунда экен. Жок, документ колунда экен. Ооба, мен анан кече архитектурага чалдым. Балдарга чалып, балдар жанакы бала боюнча документим эмне болду десек, документтерим даяр болду.
копиясын колго бердик. Бирок кече биз снос отделди балдары барганда бул бала документин көрсөтпөптүр да. Мына документим бар, архитектурадан макулдук алдым дегенде ал балдар унчукпастан кетип калат эле. Ушундай болду. Жок, мен көрсөттүм кече документти, мына кызыл китеп жанымда. Себеби ушуну Бул временный. времени сиз ушуну көрсөттүм. Көрсөтсөм дагы ошого карабастан эле муну алып койду. Бул копиясы дагы бар, бунусу дагы бар. Бая сиз өзүңүз кура берукам деп жардам кылдыңыз. Рахмат, мен билем. Эч Жасурака претензиям жок. Өзү кура берукам. Рахмат деп өзү мүмкүнчүлүктү берди. Мен курдум, бирок кече сунустогулар ушуну алып койду талкалапчы. Мына документ жанымда жүрөт мына. Кече ошону көрсөттүңүз да бар. Архитектура ben кече алган жерим жок, буну кыйла болду алганымачы, мен өткөндө алып койгон элем буну. Мага бергиле депчи. Өзүңүз тейлеген тармактар кызматкерлерин тааныйсызбы? Аяз деген бала сиздерде иштейби? Эми Аяз деп, Аяз, өткөндө айтты эле, мен унутуп калыппын. Аяз деген бала ошо УМСте иштейт экен, эми иштейт. Ошо водитель болуп иштейт деп айтты мага мына экөөбүз. Бирок мындай, тааныйм, бардыгын тааныйм эми. Эми рабочий балдарам бар да эми бизде баягы снос отдел бар, көчөдө иштеген балдар бар. Аларды возможно жеке тааныбасам керек. Ошондо мамлекетке түшө турган акчаны мэрияда кандайдыр эле кызматкер, же болбосо айдоочу, шофер, же көчөдөгү эле Ал туура эмес. Мына Ал туура эмес. Мен бул балга ошондо келгенде айткам, арыз жазукам деп айткам, туурабы? Мыйзамсыз туура эмес ал. Эмнеге сен анан булда дагы күнөө бар да, бул дагы бойнуга алыш керек. 3 жылдан бери төлөп жүргөн адам барып бир кайрылыш керек да. Кызык коюш керек да, жок дегенде ким сен эмнеге сага акча төлөйм деп кичине кызыкыш керек эле да. Мен документти өзүңүздөр деле кызыкпайсыздарбы каяктан? Жок, мен кече жакында билдим. Жок, туура айтып атасыздар. Андай бизде камоктор көп шаардачы. Ошого биз азыр бүгүнкү күндө мэрияны саясатында ошо мыйзамсыз камоктарды, гараждарды, ошолорду баардыгын алып атам. Эми шаар чоң экен, иш алып барып атабыз. Бирок кемчиликтер бар, туура. 3 жыл бою билинген жокпу ошол жердин акчасы кимге төлөнүп атат, кимдин чөнтөгүнө деп? Эми мен действительно билген эмеспин. Мына бала келип мага айта электен бурун мен билген эмесмин. Мына кече айтты, мен ошо теманы көтөрдүм азыр. Азыр мен арыз бердим, ана начальникке айттым, ошону тактап мага айткыла. Эмнени негизде акча алды? Эмнеге мени жеримде буга барып айтты? Баардыгын тактагылагын деп кечеинде айтканбыз. Азыр эмичи мындай мындай единогласно мындай эле кетип атат дегенди сиз мындай колдойсузбу? Мисалы азыр айтып атат, ушул бала эле $1000 берсең, мисалы ошол сунуш болбой калат деген сөз бар экен деп айтып атат ушул. Эми ал сөздү кече мага буякты бир акасы бар. Жардам берип жүргөн балдар көп бул балагачы, ошо балдар мага чыгып ошо маалыматты айтты. Азыр УМС жетекчиси тилекке каршы пневмония болуп калыптыр, больницада жүрөт экен. Ошого замга айттым, мен тапшырманы бердим. Ошонун эмнени негизинде айтты. Ал балам бир бекерден айтпады да мага ошо сөздөрдү. $1000 берсең калып калат деген. Ошону тактагылагын, мыйзамчегинде карагылагын деп айттым. Эми кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Бул жигит эми мына колдо биз сиздер алып койдуңуздар. Ошондо кандай болот кийинки? Кайра восстановить этип бересиздерби же башка жерден орун бересиздерби? Эми негизинде мен айтып атам, мэриянын саясаты ошо шаарды кичине өнүктүрө деп атабыз да эми. Ошондой кичине камоктарды алып, мына чоң супермаркеттер түшүп атат, жакшы объекттер түшүп атат. Ошондой кичине объекттер шаардын центринде алып коелик деген оюбуз бар. Бирок бул балага мен жеке өзүм бир жардам берейин деген ойдо ошо жерде болуптур. 3 жылдан бери иштетипсин. Ошо жерде уже клиенттер өргөнсө керек да өзүгө жараша. Ошо жерге жардам берейин деп койдум. Бирок өзү койбош керек эди негизичи. Ал жерге шаардын центри болбош керек эди, болуптур деп жардам бердик. Муниципальный жер, муниципальный жер. Ана биз шарт койдук, ошо мына проектте дагы көрсөтүп атат. Жакшы, бүгүн заманга талап берген бир жакшы бир дөкөн кыл деп айттык да, баягы контейнер эмес же бир металлический конструкция эмес, биз жакшы кылып бир дөкөн кылып бүгүнкү күндө десек, мына эскизный проекттарын берип көрсөттү. Бизге көрсөттү. Мен айттым, мага жакты экен, давай жардам берем иштер деп айттым. Эми биз УМС кызматкерлеринин действиясыга биз өзү карап иликтеп чыгабыз эми. Ошол $1000 акча алып атат да, $1000. Эми ал мисалы эгерде аныкталса, сиз эмне чара көрөсүз? Сиздин иштелген тармактар. Эгерде ал аныкталса, бир факт болуп, доказательство болсо, аны укук органдарга өткүзүп беребиз да эми. Мыйзам чегинде каралат да эми. Бул баланын иши кандай болот? Бул башка жерден жер сунуштайсыңарбы? Себеби мунун колунда документтер турат. Жок, биз азыр биринчиден бул временный документ да.
bu Канча временный убакытка, документ. канча срок 1 жылга берилет бул. 1 жылга берилет. Анан договорда жазылат. Эгерде мамлекетке керек болсо ошо жер биз мамлекет в одностороннем порядке договорду бузабыз деп. Бирок биз андай оюбуз ам жок. Биз азыр документи турат. Азыр полный мен комиссияны түзүп, УМС, архитектура бардыгын чакырып туруп, комиссияны карап чыгабыз. Документтери бардыгы жайында болсо, бул балага биз претензия кылбайбыз. Ишини кыла берсин, жардам берелик. Бирок биз чизген, ошо берген квадратурага койсун деп атабыз да. Анда ашшасыга чыкпаш керек да. Эми хорошо, кайра восстановленияга токтом чыгарасыздар. А бул бала келтирген каражатты мэрия төлөп бере алабы ошонун эсебинен? Эми аны бузулду да, кетти да каражат. Эми азыр бузулган болсо, возможно, бир стойка койгон болсо керек да. Мен көргөн жокмун, действительно, мен айта албайм. Калды эле. Ооба. Калкалап Эм 200 миңдей каражат Ошо кеткен. 200 миңди ким восстановить этип берет? аны арыз жазсын, биз кара берелик. Биз карап, иликтеп, тактап, анан жооп беребиз ага. Болду? Сіз қанша айлық аласыз? Айтып атат, анын да атат, бир тууган акасы да атат, кажы баржынында төрагасы болду да атат. Мен билем, төрага кабары жок булданчы. Бирок эми төрага келгенде аны тартып жүрүштүн кереги жок, бир тууган укасы водительдери. Эми водительдин минген машинесин айтпайын Аяз экен, түрлүү 10 та машинаны катар менет. 10 та машинаны каяктан алып менет деген мага суроо келет да. Мен өзүм көрүп жүрөм да анычы. 10 та машинаны ким берет мисалы? Менин машинамды минип турайын десе бере албаймын да. Ошондой эле кече айтып атат, саат 9-да барды Жасур ака. Барып айтты, элдер айтты, буну деди, сунус кылабыз деди. Болбосо деди, $1000 апарып деди, Ашим аканын чөнтөгүгө сал деди. Ашим аканы деди, таныбаган адам жок деди, ош боюнча үйүнү билбеген адам жок деди. Үйүнү билет деди. Мен айттым, $1000 жок десем, анда сунус кылабыз деди. Мен кече күнү да сизге чалып кайрылдым. Ооба. Себеби магазин бүтүп калган эле. Ошондой Мен жок, карызга сурап атканым жок. Өкмөткө налогун төлөйүн, акысын төлөйүн деп атам. Ал жерди кургандан кийин бир эле мен тирилигин бакпайм. 5-6 адам өзүнүн семьясын багат. Ошондой эле бир эле мен турган болсом, мына Жасур ака өзүңүз турасыз. Жасур ака рахмат, мен ошончо жардам берди. Бирок ошол эле менин жанымдагы чоң бир-эки ашканада эле муниципальный карайт. Неге меники суноска кетет дагы бир эмес 2 жолу. Муниципальный аныкы кетпейт. Азыр ошондой эмне крышасы барныкы кетип эле бар калып эле крышасы жок кете берет. Ошого мен мыйзам кайра суранат жок, эле. эми ошо бияк айтып аткан. Ошо $1000 Мэрге. Мэрдин өзү турат мынакей. Жүргүлө, давайте сразу баралы. Үйдө калгандан мына суноска кече барышып, бир эмес 2 жолу мени алышты. Мына келечек делексион мейманканасын алдыда турам мен. Биринчисиде да предупреждение бербеди, кагаз бербеди. Кече да кагаз бербеди. Бүгүн сарылап да бир эже жүктөп атат, кагаз бербейсиздер деп. Мен видеого бардыгын тартып койдум. Тарсам айтат, мен кагазга бербейм, айтып кетип эле эмеден компьютерден айдап коем, болду дейт. Анда мен сиздердин компьютериңизге карап отурбаймын да деди. Ал жакты мен билбейм деди. Ошого меники мыйзам салып коюп атат да. Сунностун отделде Элжар деген бала барды дагы. Ооба. Кече барып айтып атат, саат 9-да барды. Бардык эл күбөк. Мен ош боюнча таанып бүттү мен 2 жылдан беричи. Ваястан аттынчы. Анан ошо жолдун бою муниципальный жерин арендага алып өзү 3 жылдан бери 2017-жылы келип муниципальный канча соток сөйдү? Канча? где-то бир 50 чарчы ошондой чыгат. Метр эмес, баягы квадрат. Ошо 2017-жылы келип ош шаарына келип Аяз деген аттуу кишиден арендага алган эле. 5 жылдан пустой эле жерде мусор болуп жаткан бардыгы күбө сүрөттөр деле бар, илгерки сүрөттөрчү. Ошону көрүп анан ошол менин частный жерим, собственный жерим ошол жерде алдагы иштет деген болуптур деп алып, бир Матис деген машина менен элем такси кылып атат элем. Ошону сатып ошол кичине чакан аны бир пирожкиканы ачканмын, минутка ачып ошол тирлик кылып, бир айдан эле свет келе баштады. Мына ХБКда Расул ака билет 20 жолу акт түзүп кетти магачы. Толка мен чалып бүтүрөм деди эле. Мына 3 жылдан кийин кече 20-жылда келип атат дагы ЭХТ инспекция Сулаймантау түгүдө улар деген бала чалтат, келиңиз, сиздики прокуратурага ашып кеттир светиңиз. Уруток колдонуп атат кезиңер силер деди эле. Мен билбейм десем, анда эне мени чакырың деди. Сен колуңда квитанциялар бар беле? Квитанция жок. Алар акциз бергендери бар. Түздүргөн андай да. Мен тууралуу сенде күнөө жок. Бирок ошол иштегендерде күнөө бар да. Сага канча жаккан учетчик бар, жаккан алар дагы сага канча жаксаң ошого карата акчасын алыш керек. Сен дагы алып, квитанцияны алып, аренда төккөн акчаларыңды, налогыйга төккөн акчаларыңды, патент аласың. Ошолордун баардыгын бир папка кылып алып,
мындай закон негизинде кетишиңер керек. Анан өзүңөр мисалы 1000 сомдук свет жаксаң, ага сен 1000 сомдук эмес, ал сага 800 берип коер деши мүмкүн да. Сен 200дөн кат мисал айтып атам. Ошондой кыласыңар да кифтенсең кереги жок, лишь би тиричилик өтсө болду. Анан бир күнү болбосо, бир күн ушундай колго түшөсүңөр да. Ошон үчүн светтен качпаш керек, салыктан качпаш керек, жердин арендасынан эгер муниципал жер болсо качпай баардыгын законно төлөсөң, ошол маалда любой маалда сенин сөзүң өтүмдүү болот. Сотко барсаң дагы, башкага барсаң. Ошон анан эми бизде күнөө жок да. Сен ага $1000 маселеси. Сизде күнөө жок. Мен Калайбек Сарыбашевка мен миңден бир ыраазымын. Шаарды өнүктүрүп, өстүрүңүз. Мен баягы Акпресте айттым, мен шаардын мэриде неме жок. Шаардын мэри жакшы иштеп атат. Бирок артыдагы адамдар жууп кетип да мынандай кылышыпчы. Ошол кайрыл $1000 кандай Кече күнү ошо Элдияр ака барып сунносту алууда 9да барды дагы айтты. Сунностон барышты муместен. Айтты укам деди, ушул жер калат деди. $1000 деди. Ашим аканы барып алдынан өт деди. Чөнтөгүнө сал бер деди. Мен айттым $1000 жок дедим. Десем Ашим аканын үйүндө барбы ошону жаздырып алдыңбы эле, запись бар. Жаздырып алганым жок, бирок бүгүн чалып мына коркутуп алды да Дазымага айтты. Эркекчи болбойсуң, мен сага кече айттым эле го деп. Мына мага бүгүн сары мен Акпреске кетип атсам айтат. Макул, түшүндүм. Мына эмне документтер бар сенин колуңда? Бул временно. Менде временный архитектурадан Мөөнөтү барбы экен? 1 жылга да. 1 жылга мөөнөтү бүтө элекпи? Жок, жакында жаса бердик жардам. Эмнеге алдырып атасыңар? 1 жылга берип алса, 2 жыл алдырып коюшту. Эмнеге алдырып атат? Мен уларга заранее айткам, мөөнөтү бүткөндөрдү мыйзам чегинде токтотуп эскертүүнү берип кое тургула. Анан эми мен деле айтып атам, кээ бир элге мындай тоскоолдук жаратпаган, жакшы жерде турса, ошол элге тиричилик кылып атса, аны наоборот мыйзамдаштырып бергилеген. Тоскоолдук биздин баягы ген пландагы жерлерибизге туура келбеген жерлер болсо, эми аренда дагы керек да баягы тиричилик керек дегенде, буларга дагы керек, биздин бюджетке дагы акча керек. Эгер биздин ген пландагы баягы пландаштырылган жерлердеги тоскоолдук келбесе, аларды наоборот просто биз шаардын көркүн мындай жакшылап оңдоп темир контейнерлерди мындай обшивка кылдырып, вид кылып дагы ошону жасаткыла дегенбиз да. Мен дайыма айтып жүрөм, баардыгын эле подряд алып коюш максат эмес. Каерде жасайбыз, ошол жерлерге заранее, мисалы мына Салиеваны эмдиги жылга киргизебиз деп атабыз. Быйыл өткөндө өзүм барып айтып, мына массалык маалымат каражатта эскертүүнү берип, азыртан кийин дагы бербей койду дебеңиздер деп мына мэр башчысы катары өзүм бардым да. Кечиресиз, ушул жерде баягы ушул майда ушул водительдер дагы барып 5000ден алганга ушундай укугу барбы? Эми барып $1000 сураганга бул Водительдер водитель баягы ашым 3 жыл муниципалдык. мен өзүм эми мындай да деп ушул эми муниципалдык бөлүп алып койсо боло берет ушул Водитель, сунуштарды. мен айтам да, система да ошондо бар. Мына коррупция менен күрөшөбүз деп атабыз, бирок үстү жагыбыз тазаланып, асты жагы. Эгер мен мына башымы бийик көтөрүп айтам, Кудайдын астында да, пенденин астында. Мен ошол сотрудниктерди шаар башчысы катары же УМСтен же бир жерден акча чогултсам, алар мен ондо уялып азыр дам кысат эле. Мен жүзүм жарык, мына силердин айтып. Ошон үчүн ким сенден акча сураса коркпой, мыйзам чегинде укук коргоо органдарына өткөзүп бер. Пусть ошолор чара колдонсун, турабы? Эмне үчүн жетекчилик барбы айтпагандан кийин, же мен аларды акча топтоп келгиле дебегенден кийин, аларга мен дайыма айтам, бардыгыбыз таза иштейли, адилеттүү иштейли деп. Ушу сөзүңүзгө, ушу сөзүн кечиресиз Аралчы, мына адилеттүү иштейли деп атасыз. Мына журналисттердин алдында сиз бизге сөз бере аласызбы? Мына фактыны биз сизге алып келдик, Ооба. Факты сурап отуруп, даже өлкө башчысы кетип калды, убагында реакция көрбөгөндүгү үчүн. Сиз азыр мына биз сиздин алдыңызга фактыны алып келдик. Бул бала калп айтты деп биз айта албайбыз, что $1000 сураган Аяздын көзү тирүү. Азыр Ашим фамилиясын билбейт экен, УМСтин башчысы. Ошонун колунда водитель экен, $1000 сурагандыгын бул бала далилдеп бере алат. Себеби коркуткан СМСтер келип аттыр. Бул бир. Экинчиден, ага чейин мына Эрнест деген $1000 Ашим деген ошол жетекчи жаткан больницага жеткирип бер дейт. Эми ушул ишти сиз как Оштун мэри катары көзөмөлгө алып, бул баланын кетирген 200 000 сарптаптыр. Кандай кылып чечип бере аласыз? Мен биринчиден ошону айтып атам, азыр укук коргоо органдарына бергиле. Мага дагы арыз жазып бер, шаар башчысы катары. Мен мына кызматтык иликтөө, мен бир тарап карабайм да. Бир тарап карап эле бул сөзү менен ага чара колдоно албайм. Күнөөлүү деп бир гана сот чечим чыгарат, укук коргоо органдары териштирет, тергөөчүлөр. Анан сот гана ошол алгансың же алган эмессиң деп алар күнөөлүү деп анан алган адамды не только иштен, жумуштан эмес, жоопко тартышыбыз керек да.
тура. Ошого Менде сиз реакция принцип кыла ошо. аласызбы? Азыр айтып атпаймынбы, атайын келдим, угуп не болуп атат деп жаныңарга токтодум, угайынчы деп арызданып келсем, мына уктум инибизди. Эгер ошол жерде эскертүүсүз берип, мына азыр колунда документ бар экен, 1 жылга деген. 1 жылга бул уже болду келишим. Буну каалайбы, каалабайбы бул жигит туруш керек ошол жерде. Бул дагы ошо кетирген 200 миң, 300 миң акчасын чыгарып, анан бул дагы бала чака ата-энесин багыш керек да. Анан жөн эле курдуртуп алып, келишим түзүп алып, акча булаштырып кеткенден кийин бул калыстык эмес да. Ошон үчүн мен айтып жеке атам. көзөмөлүңүз Көзөмөлүмө сөз алам, азыр айтып атам, мына берсин. Анан укукка мен эми ал баланы күнөөлүү, күнөөсүз дегенден алыс болушум керек, бир тарап карабашым керек. Бирок Мында комиссия түзүп жеке карайлы. Мындай менен күрөшүбүз керек. Кеп ушундай $1000 эмес, $100 эмес. Кеп ошол 1 сом болсо дагы ал мыйзамсыз. Ошон үчүн айтып мен жардам берейин. Мыйзам чегинде бардыгы. Макулбу? Мен көзөмөл алып берем. Мына азыр вице-мэр ушул тармакты тейлеген Жасыр Макунчке азыр эле түздөн-түз тапшырма берейин. Арыз жазып бер. Ошо арызды терең карап чыгышсын. мэрияга караштуу муниципалдык жер 3 жыл бою бир айдоочумун деген адам чөнтөгүнө түшүп атат да. Неужели сиздин кызматка келгениңизге да бул жыл 3 жыл болуп калат? Мен сизге мындай да айтам. 3 жыл бою неужели эч ким бир да жетекчи ошол Аяздын ушундай иштер менен алектенгениңизден кабарыңыздар жок да? Бул кандай бул? Биз кабарыбыз көп нерседен бар да. Сиз биз кылып аткан иштен дагы кабардар болуң. Мен ошолор менен күрөшүп атам. Мисал айтып берейин. Мына азыр уместе ошол мисалы мэр шаар башчысы катары же менден мурунку мэрлер, эгер менден кийинки мэр дагы кайсы жерде муниципалдык жерлер бар экени, канча муниципалдык жерлерибиз бар экени белгисиз. Ошон үчүн биз азыр санарипке өткөзүп атабыз. Мен не только мисалы любой азыр кафеге, ресторанга бар, астында красный линияга же муниципалдык жерге кошумча чыгып алгандар бар. Бир эле мисал кече мен Абдыкадырова көчөдөгүнү бардым да, бир эле магазинди, миллион деген магазинде ошол жерде карап жөн эле походу тапшырма бердим. 300 квадрат метр жер ашыкча чыкты. Аны сразу арендага отургуздук, мына 300 миң жылына отургуздук. Пайдабы? Мисал ана эмени шит муниципалдык жерде турган шитти бир шиттен мына 3 миллион 600 миң сомго эмеге берген, мегакомго арендага берген, бизге 97 миң сом эле жылына төлөйт. Мен айттым, жакшына, сен 2 миллион 100 дагы ала бер, дагы дальше тиричилигиң кыла бер, ушунча жыл алыпсың. Мэрияга 1,5 миллион төгүп бер. Жок. Анан комиссия барып, кетирилген кемчилдиктер бар экен ал жерде. Ошо мыйзам чегинде комиссия чечим кабыл, азыр 2 миллионго бердик. Бассейн мына биздин муниципалдык бассейн 1 тиын төлөбөй жүргөн. Азыр канчага бердиңер? 850 миңге бердик мына. Навай парк 600 миң сом, 700 миң төгүп жүргөн экен, 5,5 гектар жер. Азыр стартовый сени 6 миллион төгүп берип атат, плюс паркты полный силердин проекттегиде оңдойбуз. Биз күрөшүп атабыз. Мына азыр айтып атпайсыңар, да уместни мен актагандан алысмын да. Полный бар система. Ошон үчүн эскертип, биз бардыгын координациялык кеңешмеде, коллегаларда карап, протоколдук тапшырмаларды бергенбиз. Ошон үчүн мен дайым элдерге кайрылам. Урматтуу жарандар, жардам бергиле. Мына журналисттер, массалык каражатта силер да ушундай мына азыр эң туура нерсе кылып атасыңар. Келип көзгө сайбаса күрөш жалгыз адамга кыйын болот. Системаны өзгөртүшүбүз керек. Мен айтып атпайм, көрүшүмчө, билишимче тапшырмаларды берип атабыз. Мына 2 жыл иш менен, 1 жыл мына жаңы жылдан баштап пандемия менен болуп атабыз. Туурабы? Бардыгы унутулуп дегенде. Бирок ошол эле мезгилде пландаштырган иштерибизди дагы аткарганга аракет кылып атабыз. Мына азыр мына жигит менен күрөшөт деп сөзсүз кандай? Аяз аттуу ошо муниципалдык менчиктеги жерлердин акчасын алып, бирөөгө кызмат көрсөтүп аткан ушул жердеги. Сөзсүз күрөшөбүз. Мына азыр факты болду. Буну менен азыр эме кылабыз. Буга чейин деле бул киши келип сизге жолуккан экен, сиз ошо 60 жок $1000 тууралуу кабарыңыз бар экен да. Эмне үчүн ушундай реакция бербейсиңер дейм да. Ооба мен уктумбу деп жүрө бере. Жок, ал маалыматты кече айтты. Кече чалып, реакция бербедиңиздер.